Assalamu алейкум достор. Бүгүн сиздерге Орусиянын жана Кыргызстандын белгилүү жылдыздарынын кантип аракташкандыгы туурасында айтып бермекчимин. Орус эстрадасынын Мадоннасы Алла Пугачева кефир диетасын сунуштайт. Бул диета ашыкча майлардан бат арылтат, бирок бул ыкманы 6 күндөн ашык кармоого болбойт. Алла Пугачеванын бул диетасы эң жөнөкөй, ар кандай аш көкөттөрдү жана жаңы бышкан бадыраңды майда туурап, аны кефирге аралаштырып бир күндө 3-4 жолу ичет. Алла Пугачеванын айтымында кефир диетасын кармоодо мындан башка эч нерсе жебеш керек. Ушул эле ыкманы Лариса Долина да арыктоо үчүн колдонуп келет. Бир учурда келишимдүү фигурасын жоготуп, аябай толуп кеткен Надежда Бабкина учурда 36 килограммга арыктап, баштапкы калыбына келип калган кези. Көпчүлүктү таң калтырган Надежда арыктоо үчүн таттуулардан, ун азыктарынан жасалган бардык тамактардан, майлуу жана ычталган эттерден баш тартып, жашылча жемиштерден жасалган салаттарды жеп жүргөн. Арыктайм дегендер үчүн ал жогоруда аталган азыктардан баш тартууну гана сунуштайт. Ар дайым өзүн жаш алып жүргөн Голливуддун супер жылдызы Шерон Стоун арыктоо үчүн бир жума диетага олтурат. Анын кармаган диетасынын курамында сырты жашыл болгон бардык жашылча жемиштер кирет. Мисалы, ал бир жума бою бир гана дарбыз, алма, бадыраң жеп, көк чай ичет. Бул диетанын жардамы менен ал бир жума ичинде 4-5 килограмм ашыкча салмактан арылат. Бул ыкманы Орусиянын ырчысы Ирина Дубцова да арыктоо үчүн колдонот. Ирина Дубцова жашылча жемиштерден турган диета картайуунун алдын алат жана жүзгө буруч түшүрбөө менен бирге арыктоого да жардам берерин баса белгилейт. Ал эми кыргыз эстрада жылдыздарынын кантип арыктагандыгы тууралуу кийинки видеолордон көрө аласыздар. Каналга жазылыңыздар, комментарий калтырыңыздар. Чоң рахмат.